Ассаламу алейкум, англис тилин үйрөнүүгө кадам таштаган бир тууганым. Англис тили рахат менен YouTube каналында 33 сабак. Биз силерге сөз бергендей, ар бир аптанын ишемби же жекшемби күндөрү англис тили рахат менен YouTube каналына бирден тема, бирден видео сабак, видео ролик жүктөлүп турат. Ал видео роликтер окуучуларыбыздын суранган темасында же болбосо англис тили 3 айда онлайн курсунда жок темалар жүктөлөт. Курс тууралуу дагы айта кетейин, көптөгөн суроолор болуп атат Instagram'дан, WhatsApp'тан. Курс бизде орун жок калды. Буйруса 20 январда жаңы набор башталат. Орун алып катталсаңыздар болот. Толук маалымат үчүн WhatsApp'ка жазыңыз 0552 59 99 80. Демек, бүгүнкү сабакта биз силер менен бирге өткөн сабакта conjunctions байламталардын уландысын өтөбүз. Өткөн сабакта биз силер менен бирге 3 байламтаны үйрөнгөнбүз. Conjunctions байламта деген эмне, мен ал сабакта айтып бергенмин, көрөбүз сөзсүз түрдө. Ал эми бүгүнкү сабакта дагы 3 байламтаны үйрөнөбүз. Англис тилинде дагы кыргыз тилиндегидей байламталар, conjunctionsдар аябай көп. Алар сүйлөмдөрдү маанилүү кылып, сүйлөмдөрдү татаал кылып, көркүтүү кылганга жардам берет. Мисалы үчүн же, менен, бирок, жана деген сөздөр. Бул сөздөр эч кандай өзүнчө турганда мааниге ээ эмес, жана сүйлөмдүн мүчөсү болуп эсептелинбейт. Мына ошондуктан аларды биз жатка билишибиз керек жана сүйлөмдө туура колдонгонду билишибиз керек. Окей, демек тетрадьты ачабыз, ручканы алабыз дагы жазабыз. Биринчи байламта, first conjunction, or, же деген байламта. Бул кандай байламта? Мисалы үчүн, сага балык жагабы же этпи? Сен англис тилин жакшы көрөсүңбү же китай тилин? Мына ушул сыяктуу сүйлөмдөрдө биз же деген байламтаны колдонобуз. For example, биринчи мисал. Would you like meat or fish? Would you like meat or fish? Сен балыкты каалайсыңбы же эттиби деп атат, I like fish, for example. Экинчи сүйлөм. Мен ар бир conjunctionга, байламтага 2-3төн сүйлөм түзүп берем, силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Ал эми калган сүйлөмдөрдү силер комментарийге жазасыңар. Экинчи сүйлөм. Do you like tea or coffee? Do you like tea or coffee? Сен чайды жакшы көрөсүңбү же кофениби? Сурап атат. Үчүнчү сүйлөм. I always travel by train or car. I always travel by train or car. Мен көбүнчө поездда же болбосо машинада саякат кылам, Окей, экинчи байламта, second conjunction жазабыз. If, эгер, если деген, Мисалы үчүн кандай сүйлөмдөрдү колдонобуз? Мен эгерде мугалим болгондо окуучуларга жардам бермекмин, же болбосо мен эгерде президент болгондо мындай өзгөрүүлөрдү жасамакмын, Мына ушул сыяктуу сүйлөмдөрдө биз эгер, if деген байламтаны колдонобуз. For example, биринчи мисал. I will go abroad if I get a good job. I will go abroad if I get a good job. Эгерде мен жакшы жумуш тапсам, мен заграницага, чет өлкөгө барамын. Экинчи сүйлөм. She will help you if she can find time. She will help you if she can find time. Эки сүйлөмдү бириктирип атат, if деген байламта. Биринчи сүйлөм бул she will help you, ал сага жардам берет. Экинчи сүйлөм she can find time, эгер ал убакыт тапса. Демек, эгер ал убакыт тапса, ал сага жардам берет деп атат. Жакшы, үчүнчү сүйлөмдү карайбыз, if байламтасына. For example, give him a letter if you meet him. Give him a letter if you meet him. Бул жерде да эки жөнөкөй сүйлөмдү if байламтасы бириктирип атат. Give him a letter, ага катты бер. If you meet him, эгерде сен аны жолуктурсаң. Демек, эгерде сен аны жолуктуруп калсаң, ага катты бер деп айтып атат. Жакшы, демек үчүнчү байламтага өтөбүз. The third conjunction is so. Үчүнчү байламта so жазабыз. Котормосу ошондуктан. Мисалы үчүн, бул бир кыймыл аракеттин себебин, причинасын билдирерде биз so'ду колдонобуз. For example, it was late, so I decided to go home. It was late, so I decided to go home.
Кеч болгон болчу, ошондуктан мен үйгө кетүүнү чечтим. Демек, причинаны айтып атабыз. Сен эмнеге үйүңө кетип калдың десе, кеч болгон болчу, мен ошондуктан үйүмө кетүүнү чечтим. Экинчи сүйлөм, for example, I was late, so I had no time to cook dinner. I was late, so I had no time to cook dinner. Мен кеч калган болчумун, мен кечигип, ошондуктан мен тамак жасаганга, кечки тамакты жасаганга менде убакыт болгон жок деп атат. Кечки тамакты эмнеге жасабадың деп сураса апаңар, силер анын себебин, причинасын айтасыңар жана so байламтасын колдоносуңар. Себеби мен кечигип калдым, же болбосо мен уктап калдым, же болбосо мен бычакты таппай калдым деп. Мына ушундай. Мен үмүт кыламын, бүгүнкү биз силер менен өткөн 3 жөнөкөй. Эмне үчүн жөнөкөй? Анткени бул байламталарга суффикс уланбайт, мүчө. Булар кыскача эки тамгадан турган байламталар. Or, if, so. Же, эгер, ошондуктан деген. Мына ушул 3 байламта силерге түшүнүктүү болду деп үмүт кыламын. Комментарийге сөзсүз түрдө сүйлөмдөрдү жазгыла, чогуу бирге текшеребиз. Баарын окуп жооп берген аракет кыламын. Ал эми курс боюнча толук маалымат алуу үчүн бизге WhatsAppка жазсаңар болот. Орундар азырынча бар.